Бул Кокон Гилас көчөттөрү былтыркы ушул эле убакта эң чегине жетти дегенде 100 сомдон сатылып атса, ал эми быйыл ушул эле убакта бул көчөттөр 150 сомдон, ал эми булар 250 сомдон. Ал эми ушул эле көчөттөрдү алып сатарлар 200, 300, 350гө чейин баалоодо. Багбандардын айтымында былтыркыга салыштырмалуу быйыл көчөттөргө болгон баа көтөрүлгөн. Тактап айтканда алма шабдалы көчөттөрүнө салыштырмалуу Кокон Гиласка суроо талап күч. Көчөт алганы келсек, көчөттөр ушундай кичине быйыл көтөрүлүп калыптыр да. Бул былтыркыга салыштырмалуу 100 сом, 70-80 сомго кымбат. Былтыр арзан болгондо эми быйыл оштуктар баары Гиласага өтөт окшойт эми. Ушу Кокон Гиласага дыйканчылыкка баары алып атышат да. Ошого быйыл сал кымбат. Былтыркыга салыштырмалуу. Ал эми көчөт саткандардын арасында 40 жылдан бери сатуучулук менен алектенип келгендер дагы бар. Алар сатып жаткан даяр көчөттөрдүн арасында өздөрү өстүргөндөр дагы бар. Бир көчөттү сатыкка даяр кылып өндүргөнгө чейин 2 жыл убакыт талап кылынат. Көчөттөр жашына жана сортуна карап бааланат. Келген кардарларын азайтып алуу максатында дагы дыйкандар арзан баада беришет. Даярдаган көчөттөр bizde чоң түптө күтөгөнлүк бар. Мунун ошо тамырын, полукарликыйланын тамырын алып келип туруп Европадан. Анан ошого кулап өстүргөн көчөттөрүбүз бар. Өзүбүздүн участогубуз бар. Ошол жерге өстүрөбүз. Арзандатып бербесек азыр элдер көтөрө албайт экен. Ошон үчүн 150дөн сатып атам. Ошол 130дон да берип атам. 2 жылдыгын. Көп жылдан бери көчөт сатуу менен алектенип келгендер ар бир келген алуучусуна көчөттү кантип отургузуу кароо керектигин дагы үйрөтүп, маалымат берип өтүшөт. Мунун эмнерден обрезка болгон. Ошонун үстүнөн кыркылат. Себеби тамырына күч келбей, тамыры сууну тез жүргүзөт дагы эмнерден кайрадан шактырып, көп шактырып ошончолук муну эккенинде Кокон Гиласты мынау жерден башка мына уланган жерге чейин көмөсүн. Уланган жерди күнчүлүк тарапка каратасың, себеби түз өсүп. Маалыматка ылайык, кайсыл көчөттүн алуучусу көбөйсө, ошол көчөттүн наркы өсө берет экен. Ал эми Кокон Гилас көчөтү Ошто 250гө чейин бааланса, Баткенде 180-200 сомдон гана сатылууда. Айымкан Исрал кызы Азан Бузириков, ынтымак. Кыргызстан боюнча биз бул ойнуду көрсөтөлүбү. Көчөттө Кокон Гилас бул сабак узун болот дагы. Муну Кокон Гиластын данеге кичинекей болуп туруп бул эттүү болот. Анан жерге түшпөйт, бул эзилипчи. Анан муну көп башка мамлекетке, Россияга экспорт кылган Кокон Гилас ушуда. Мунун ошо тамыры кара гиласка уланган. Эме вишня деп коет. Вишняга өзүнүкүн өзүнө уласа жакшы кармайт дагы, көп жашайт. Анан канча суу койсо да тамыры эзилбейт да. Мунун 2 жылдыгы анан 3 жылдыгы бар да. 2 жылдыгы 150, 3 жылдыгы 180ден берип атам. Эми 350-300 элдер анча көтөрө албайт да. Ошон үчүн биз ошо азыраак неме баасын низкий кылып берип атабыз. Кокон Гилас бизде ошо 200-180ден болуп атса, баягы колдон колго өткөндө бул ошо бир аз кымбатыраак сатылып атат да. 300, 350, 250 кылышып. Эми ошол кандай Кокон Гилас мен көрбөдүм, бирок элдер ошондой алып саткандар сатканын айтып атышат. А биз дайым эле бааны пасыраак кылбасак, элдер бизге үйрөнүп калган да. Эл көтөрө албайт. Неменичи? Бийик бааны эл чындыгында көтөрө албайт. Бизге ошо көбүрөөк өтүш үчүн биз арзаныраак кылабыз да. Кокон Гилас. Мына Кокон Гиластын мунун эмнерден обрезка болгон.
ошонун üstüne kırkılat. Sebebi tamırına güç gelbey, tamırı suyunu tez жүргүзөт дагы мынерден кайрадан шактырып, көп шактырып ошончолук түшүндүрөт. Муну эккенинде кокоңласты мынау жерден башка мына уланган жерге чейин көмөсүн. Уланган жерди күнчүлүк тарапка каратасың, себеби түз өсүш үчүн. Анан ошо мына уланган жерди ачып коесуң, ошол жерден дем алат. Бул 3 жашар кокоңлас 3 жылдан кийин уже түшүндүрө баштайт. Бул тамыры ошо көп десе канча суу койсоң дагы тамыры эзилип кетпейт. Ушу сортовой жакшы кокоңлас. Эгип аласың. Анан кийин күн ысыкта сугарбайсың. Мына кечке мал салкында бир жумада бир сугарып коесуң. Кийин бир жыл өткөндөн 10 күндө бир сугарсаң, болду кокоңлас жакшы өнө берет. Анан өнөт. Ошол бүгүн көчөт алганы келдик. Көчөт алганы келсек, көчөттөр ушундай кичине быйыл көтөрүлүп калыптыр да. Былтыркыга салыштырмалуу 100 сом, 70-80 сомго кымбат. Былтыр арзан болгондо эми быйыл оштуктар баары эле гиляс эгип атат окшойт эми. Ушу кон гиляс эгип дыйканчылыкка баары алып атышат да. Ошого быйыл сәл кымбат. Былтыркыга салыштырмалуу. Канча жылдан бери ошо дыйканчылык кыласыз? Мен аз эле болду, 3-4 жыл эле болду да. Ошо. Зойго түшөт. Былтыр эле ушул убакта бул көчөттөрдүн баасы aytib qo'yamizda odamlar ekib foydalansin deymizda. İkili Koca'daki 200 sondan aldım. Güzel. Analar veren teknikte. Cenamıza bir çıkarıydı lan. Takis yapıyorum. Kımbat muhtemelen adamlar anlatır. Bu çıkar mı falan takboğaz dedi de. Elik satışlar. Bunlar boyu ölçtü mü?